Ырыскың кеңейишин каалайсыңбы? Ишиң жүрүшүн каалайсыңбы? Жакында Аллахка сен. Аллахтан качып, Кудайдан сураганды билбейсиң. Дагы эле өзүңдүн күчүңө, өзүңдүн досторуңа, дагы бир байларга, дагы бийликтегилерге ошолордон үмүт арттырып, көз арттырып жүрөсүң. Пайдасы тийип, поддержка кылса, анан кийин сен бутуңа туруп кеткидей бол, байып кеткидей бол. Сен Аллахка жакындаш. Билбей жатасыңбы? Жер жана асмандардын мүлкү, казыналары, бардык байлыктардын ээси Аллах экенин. Сен подходту туура жаса, сен адамдан сураба, Аллахтан сура. Рызкы Аллахтын колунда. Аллаху япситу ризка лиман яшау ва яктир. Аллах рызкыны каалаганына кең кылып, каалаганынан тартып коет. Бул Кудайдын сөзү. Шүгүр жок. Аллах айтып атат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Силер шүгүр кылсаңар, мен силерге көбөйтүп берем деп атат. Жок да шүгүр. Бүгүн соо, алты мүчөң аман, курсагың ток, жатканы жериң бар, на шүкүр болуп жатсаң, сен эртең эч нерсени Кудай сага бербейт. Эмне үчүн дегенде, ошол ситуация сен өткөрүп кечирип аткан күнүңө сен наразысың. Ошого наразысың. Сен жаткан абалга миллиондогон адамдар сенин абалыңды эңсеп, мечтать этип жаткандарын сен билбей жатасың. Ал нерсеге көңүл буруу жок. Бул адам шунчалык ношүкүр болуп, бул адамдын шунчалык мээси түнт болгондуктан бул ойлоп атат: дүйнөдө эң бактысыз мен болсом керек депчи. Кудайга мен эмне жамандык кылдым элем? Эмне жамандык кылдым, Кудайга мага ушундай бир жашоону тартуулады. Алла деп ошентип наразы болуп, Аллахтын тагдырына наразы болгон инсандар арабызда жок эмес. Эч качан Аллах мына ошондой пенделерге ырыскысындагы, жакшылыгындагы, мээриминдагы ачып берип койбойт. Аллах Таала бул дүйнөдө пенделерин байлык менен, ошондой эле кембагалдык менен сынайт. Кембагалдык менен пендени Аллах сынап жаткан болсо, сөзсүз түрдө бул пенде Кудайга жагымсыз, жаман пенде экен дегенди аңдатпайт. Же болбосо байлыгы көп, ашып ташып аткан адамдар Кудайга жаккан үчүн Аллах буларга ырыскыны кең кылып койду. Бул демек жакшы адамдар экен дегенди аңдатпайт. Бул экөөсү тең Аллахтын сыноосу. Пендеси кандай ушул сыноону көтөрөт. Бай кандай бул сыноону көтөрөт. Аллах Таала ошондой сыноолорду берип турат. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Валлаху индаху ажрун азим. Тагабун сүрөсүнүн 15-аятында жараткан айтат: силердин мал мүлктөрүңөр, байлыктарыңар, силердин балдарыңар, мына экөө тең сыймыктана турган нерсе. Экөөсү тең. Адамдар бир жерде чиренсе, мактанса, сыймыктанса, кыйын сына турган болсо, мына ушул эки нерсе бар. Бири байлык, экинчиси анын көп балдары. Бул фитна деди. Аллах Таала айтып атат: фитна. Аллахтын алдында эң улуу сооптор Аллахтын алдында деди. Жараткандын алдында.